өзүнүн тайым бар болчу. Биринчи эле апама звонок этип сүйүнчү айттым. Баш байгеси 2000 доллар болду. Ошол эле Акниетти чаап, ошол эле кууп келдим. Өкүнүп калды да баягы. Сиздин сөзүңүздү укпай эле койсом болмок экен. Бул аттын азарты башка нерсе экен. Жолдон утуп Ташкентке Чабандез экөөбүз барып без алып келгенбиз. Колтума арзуу ут койду. Биз биринчи тепкичке жаңы кадам кылды. Кымбат аттар чабылып атат, кымбат аттар утуп атат. Энеси Торгашкандын кызы Шакирзада деген бээ болбосо илгерки дайындык менен кала бериптир. Талыкпаган эмгек керек деп ойлойм. Чоң атабыз ат чаап калган саяпкер киши. Кичекейинен баштап эле атка кызган, сырттан ат алып келишип атат. Канча деген эмгектерди кылышып атат элдер. Командабыздын мээнети акталды. Эң жаш саяпкер деген наам алганбыз. 5000 доллар утуп алгандан кийин адамда бир ишеним, сезим пайда болот. Тиги Ыскөл кубогунда машина утуп алды баягы. Каным кичинекейимден эле бар атка кызыгым. Ассалому алейкум. Ат жалын ойногон атпай журтум. Назарыңыздарда Кыргыз тулпарлары берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы коногу Бакай Ата районунун тургуну саяпкер Жургутаев Усман жана анын көчмөндөр оюндарына жолдомо уткан Шумкар аттуу кунаны. Достор, биз Бакай Ата районунун Кызыл Октябрь айылына келдик. Бул жерде Шумкар тулпары багылып атат. Шумкар жөнүндө алдыда берүүбүз сиздер үчүн. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Усманым. Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсың, жакшысыңбы? Аман-эсен келип алыпсыздарбы? Мал жаның аманбы? Жакшы келдик. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай тулпар багылып атабы? Тулпарлар багылып атат, минип атат буюрса. Жайдын жилдесинде. Да эс албаш керек эми, алдыда улуу көчмөндөр оюндары туруп атыр да. Ой, бир сыйра бир аз көк жегиштейик андай. Анан кайрылы дайындык үстүндө жүрүп атабыз. Ай, сон керемет. Ошол командабыз менен буюрса. Даярдык ыргагы кандай? Абдан дыкат даярданбасаң, көчмөндөр оюндарында байкап атсың, абдан күлүк аттар даярданып атат. Казак туугандар арасында мыкты күлүктөрү абдан кечеүнкү чабышта көрдүк, мынакей. Ыскөл кубогу 2026-да дагы. Ал чабышта да барып көзүбүз менен көрүп келдик. Компания абдан эме болду да, күчтүү болду. Бейс катуу болду. Эми колдон келген аракеттердин баарын кылып атабыз. Дайындык Кудай буйрса жакшы эле болуп атат. Атаандаштарыңды да байкадың да кечеүнкү чабыш, андан мурунку чабыштар. Көрүп атабыз. Баягы колдон келген аракет кылып атабыз эми. Бардык эми багыбыздын таптобуздун буспаш керек эми. Табынан айнылсаң эле. Бул бир Кемел аксакалыбызчы биздин. Кемел аксакалыбыз грамота айтып калганы бар. Саяпкерлик бул саяпкерлик өнөр бычактын мизи менен басып баратканга бара бар. Сайыл тайсаң эле курап чөзүн дегендей. Абдан татаал жумуш, эми сен да жаңылбасаң экен деген тилек. Анан мына биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы сенин Шумкар тулпарың көчмөндөр оюндарына жолдомо утуп катышып атат. Ошол тулпардын кандай багылып атыры, даярдыгы кандай, аны даярдап аткан чабандестериң, командаң, өзүңдүн аракетиң жөнүндө маалыматты көрүүчүлөрүбүзгө берели деп келдик. Ошо командабыз менен тааныштырабыз балдар менен ким эмет Шумкарды, кайсы балдар чабып атат. Сен өзүң жөнүндө туулган айылың, элиң, урууң, ата-энең жөнүндө учкай маалымат берип кетсең. Мен Талас областынын Бакай Ата районунун Кызыл Октябрь айылында туулуп өскөм. 1984-жылы колом. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз, эң кичүүсү болом мен. Анан ошол эме баягы атанын кеши колдо калат дегенде болуп, мен ушу айылда чоңойгом, чоң атам өскөн жерде ушул мен калгам ушул үйдө. Ата журтта. Ата журтта. Анан ошо кичекейимден баштап эле атка кызгам. 20 жашымдан баштап эле атка аралашып келатам. Буйруган ийгиликтерди багындырып келатабыз. Орто жолдо баягы 4-5 жыл эс алып калдык ат чаппай. Анан кайра ушу 2 жылдан бери, 3 жылдан бери атка кайра басым берип баштадык да. Команда топтоп, балдар топтоп.
Усман, анан бул сен сайыпкерлик өнөрдү деле 20 жашында областтын мыкты сайыпкери катары таанылып калдың. Анан ушу чөйрөгө келген жагында да бир айтып берчи. Бул сайыпкерлик чөйрөсүнө кантип аралаштың? Сайыпкерлер чөйрөсүнө баягы атка кызыгуу болгондон кийин аралашат экенсиң да. Мына 4-5 жылдан бери баягы аттарга катуу басым берип, жакшы аттарды дайындап, элден да мына дос балдардын аттарын дайындап атабыз, элдин аттарын. Өзүбүздүн да селекцияны да катуу жүргүзүп атабыз. Баягы кайсы айгыр чуркуп атса ошолорго өзүбүздүн бейлерди койдуруп, ошолордон тукмалаганга аракет кылып атабыз. Анан бирок пока импорт чаап көрдүк. Бул эми сайыпкерликке аралашып калганын себеби неме болуш керек? Биздин чоң атабыз ат чаап калган сайыпкер киши. Ошолордон улам болуш керек. Өзүм дагы бала кезден 20 жашымдан баштап эле атка кызыгып келатам. Ошо 20 жашымда жана сиздерге айткандай 20 жашыбызда дагы баягы эң жаш сайыпкер деген наам алганбыз убагында. Анан орто жолдо бир 5-6 жыл ат чаппай калдык анан. Ат чаппай калсаң өзүң бир башкача сезимде болот экенсиң. Бул аттын азарты башка нерсе экен. Ат чаппай калсаң бир нерсе жетпей калгандай болуп берет экенсиң да өзүң. Анан ат деген бул асыл мал го, өзү кыргыздын канында бар. Ата бабалар силгетен ат чаап, күлүп кармап келген. Ошол өзүбүздүн каныбызда барбы деп ойлойбуз да. Чоң атаңдын өнөрү сага өткөн экен. Ошо чоң атабыздын өнөрү бизге өткөн экен. Ошо атам деле ат чапкан эмес, ошо мугалим болуп өмүр бою ошо мугалим болду. Ошо чоң атамдын өнөрү мага өткөн экен. Ошо ата кесибин улантып ат чаап келатабыз. Кудай буйрса ийгиликтерге жетип атабыз эми азастан. Эми дагы көп нерсе бар деп ойлойм алдыда. Үйрөнө турган нерселер. Усман, көрүүчүлөрүбүзгө Шумкардын ата теги боюнча кене маалымат бербесек болбойт. Мунун атасы кайсы айгыр, энеси кайсы бие, ушул боюнча маалымат берчи. Мунун ата тегин айтсак, энеси Торгашкандын кызы Шакирзада деген бие. Атасы болсо Ямал деген айгыр. Беленстин баласы, Польшадан келген айгыр. Ошо Ямалды мен өзүм 3 баласын чаптым. Ушул бээден түшкөн 3 баласын чаптым. Үчөө тең жакшы ийгиликтерди көрсөттү. Айрыкча жакшы чуркаган Шумкар болду. Шумкардын өзүнүн мүнөзүн айтсам, бул өжөр абы. Баягы концовкасы жакшытап коет го, баягы Кыргызда. Акыркы чабуулу жакшы да. Бунун ошо да ишенем да. Бул токтобойт да, бул кете берет. Чыдамкай экен да. Чыдамкай мал да, күчтүү жылкы. Усман, эми Кудай буйруса, даярдыкты байкап атам, мына этти абдан багыпсың. Жайк этин толтуруп коюпсуң, жалда бар экен, ташы бар келип тур. Мүнөзү кандай мунун суутуп аткандагы? Бул мүнөзү жоош эле бул. Өзү характери жоош да. Ала качма эмеспи? Ала качма эмес, спокойный да, одан мындай бир мүнөздө жүрөт да. Эмеси орбазыктуу өз мүнөзү. Токтоо жылкы. Такага тынчпы? Такага тынч, такасын деле өзүм такалайм, 4 бутун тең. Такага да жоош, мүнөзү да жоош. Анан өжөрлүгү бар да бул ошо. Жумушта акыркы күчү жумшаганга чейин көрсөтөт да. Жакшы, мына мүчөсүнө көргөндө жакшы баары соорусу да келиптир, уй соору мойну да келишкен мойну экен. Эми Усман, Кудай буйруса, даярдыкты өтө чеберчилик менен алып барбасаң болбойт, билесиң, сайыпкерлик. Бир аз жакшы көрүп, Шумкарды сүйүп койсоң эле, анда утулуп калышың толук ыкмак. Туура. Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндору деген бул өзүң айткандай Олимпиада оюндары. Бардык сайыпкерлер ушу өзүнүн Олимпиада деп. Өз ниет кылып атабыз, эми алдыда көчмөнгө чейин бир байгеге кошсокпу деп. Жастан бери 31 майдан бери чабылбай калды. Бир сыйра эз алдырдык, этин көтөрдүк дегендей. Эми каты жумуштун үстүндө жүрүп атабыз азыр. Анан Шумкардын ийгилиги боюнча тайында айта кетсем, тайында 5 жолу биринчи келиптир. 2 жолу экинчи келген.
2 жолу 4-чү келиптир. Башта 9-10 жолу чабылганда тай кезинде. Кунанында быйыл 2 жолу 1-чи келди, 2 жолу 2-чи келди, 1 жолу 4-чү келди. 5 жолу чабылды жазында. Баса айта кетиш керек, тайындагы ийгилигинин эң чоңу бул Кыргызстандын Колтума тай чемпионатын утту да. Ооба, эң чоң байгез ошол болду деп ойлойм. Могу кубокту утканбыз. Жанышбек ата кубогун. Жанышбек ата кубогун утуп, ошол жерде 30-тан ашык тай чабылган. Биз деле утабыз деп ойлогон эмеспиз. Кыргызстан баары жерден келбеди анда. Республика боюнча күчтүү тайлардын баары келип, баягы себепчилер алдын ала айтышат го. 5-тикке кирсең мындай жерден сүйүн, дегенде мындай бул компания күчтүү болуп атат деген, бирок ошол жерден 1-2 менен утканбыз. Шумкар 1-чи келген, ушул кубокту утканбыз ошол жерден. Анан Ташкентке жолдон утуп, Ташкентке Чабандез экөөбүз барып эз алып келгенбиз. Ал Чабандез балдарым уже веси чоң болуп, быйыл уже тренер боло баштады, аттайын баштады. Ал ким чапты? Байымырза деген балам чапкан, экөөбүз барып, мына берде отурат. Экөөбүз барып чаап, эз алып келгенбиз Ташкентке барып. 3 күндүк жолдомо алып тайында. Жакшы, анан Усман, кунандан быйылкы ушу бул эми жолдомо утту да, азыр Кыргызстандын атынан чабылчу кунандардын бири. 18 кунандын бирөө болуп чабылат да. Анан быйылкы ошол жолдомону кайсы чабышта уттуң? Быйыл 2 жол Чуамага чабалдык. Шумкарды бирөөндө 1 болду, бирөөндө 2 болду. Адан кийин эле Токмак шаарында чоң байге болуп өттү. $5000 сайлаган кунандарга баш байгесин. Ошол жерге барып 1-чи келип баш байге $5000 утканбыз Шумкар менен. Адан кийинки байгеси 9-чу май болду. Республиканский Талас областында өттү чоң байге. Ошол жерден 2-чи орунду ээлеп, ошол жерден жолдомо уттук көчмөндөргө. Адан кийинки байгеси 31 августта чабылды. Адан 4-чү болуп калдык. Адан да байгелик орунду ээледик. 31 майда. Майда. Курманайт өттү, Талас областында чоң республиканский. Адан 4-чү орунду багындырды Шумкар. Ошол быйылкы жылдын. Аны азыр дайындыктын үстүндө жүрүп атабыз. Буйруса көчмөндөргө чабайлы деп. Ар бир эле сайыпкердин мечтасы болуш керек. Бул эми чоң олимпиада да. Ооба. Дүйнөдө жүзүлүк боюнча болуп атат. Ошого катышайлы деп ар ким аракет кылат, сырттан атап келишип атат. Канча деген эмгектерди кылышып атат элдер. Биздин деле мечта ошол болчу. Анан Кудай буйруп жолдомо уттук. Эми Кудай буйруса катышайлы деп аттарды дайындап атабыз. Анан Усман, бу $5000 уттуң. Баш байгезден. Анан эл чынында элде деле фавориттер көп болчу. Көп болчу. Биз деле коркуп барганбыз негизи. Анан Ысык ата бу Чүй Токмок. Чүй районунун Токмок шаарынын жамааты бириктирип жакшы байге уюштурбадыбы? Баш байгезден 1-чи орунга $5000 сайлат дегенде мыктылардын баары барды. Анан ошол жерде жеңиште утканда мен сени алыстан карап турдум. Мен да сени көздөй далбактап чуркадым. Сен болсо кунанды көздөй чуркадың. Бир керемет көрүнүш болду. Ошондо кубанычтын көз жашы көздөн там-там кеткен болуш керек. Мен сөз менен айтканга мемлекет айтып жеткизе албайсың да. Сүйүнүч абдан болду, командабыз менен сүйүнүп, абдан толкундандык. Баш байгени жеңип алып, баягы мени такталды да, мындай айтканда командабыз мени такталды. Чоңураак байге утсаң мени такталат экен. Атты билесиз, расходу көп, мээнети көп дегендей. Анан ошо жылдап дайындайсыз, канча деген мээнет менен. Анан команда топтойсуз, балдар менен иштешесиң. Ошол көп убакыт керек экен дайындап чабышка деле. Анан бир маанилүү суроо да. Бул сен ушу сыртка дайым ат чапканы кеткенде үйдө апаң, эненин жүрөгү бала кайда болсо ошол жерде да. Аманатжан чаап келсе экен, жыгылбаса экен. Анан бул утканда, 1-чи орунду утканда апаңа звонокту биринчи кылган болушуң керек. Биринчи апама звонот этип сүйүнчү айттым. Апамдар ишене албай чын эле деп неме болду, толкундануу болду. Анан бир туугандарыма айттым. Анан кийин эле көп өтпөй Instagram баракчасынан баягы жарыялар чыгып калды. Анан эле баягы жора жолдош, тууган урууларым бар куттуктай башташты. Шумкарың буйруса баш байге утуп $5000 уткан турбайбы, мындай тигиндей дешип куттукташты. Өтө сонун болду. Негизи биз баягы Бакай ата районунун шеринде боло турган болот болду эле. Отборочный тур боло турган болот аткан Талас областында. Ошого катышайлы деп атканбыз. Анан кандайдыр себептер менен ал байге жылып кетти да. Кийинчерээкке жылып кетти, 17 майда болду. Анан биз аттыбыз дайым болчу, ошо отборго катышайлы деп
дайындап турганбыз. Аны дайынатты, ошо менен эле тобокел токмокко алып кеттик. Анан баягы Алланын буйругу экен, ошол жерден барып баш байгени жеңип алдык. Ар жерде эле компания күчтүү болду. Дорожка оор болду, күн ысык болду. Чыйылдап турбады эле. Анан баягы эми буйрук нерсе болду. Сонун. Бардык нерсе болот экен да. Анан Усман, анан кийинки эле ортодо канча убакыт өттү, ал жөнүндө айтып кетсең, анан кийин 9-майдагы чабыш болбодубу? Бул сен жолдон уткан байген. Анан жолдон уткан байген менен тиги $5000 уткан байгендин ортосунда канча аралык бар? Ортосунда ошондо тиги 14 күн болду. Ошо 14 күн ичинде 14 күн аралык болду, ушундай болду. Кандай сонун ат формасын жоготуп негизи формасын жоготкон эмес, баягы жакшы дайындыкта турган. Анан баягы $5000 утуп алгандан кийин адамда бир ишеним, сезим пайда болот. Баракелде. Кудай буйруса, баягы үчтүккө кирет болуш керек деген баягы божомол менен барганбыз. Анан баягы сайылдан эле калып калды, негизи видеодо деле бар. Биринчи Изаттын унаны келди, Байла деген унаны, Франс. Ошо экөө кол ашып кирип, меники экинчи болуп калды. Анан эми буйрук экен, бирок чабандезим негедир бир нааразычылык болду да, мага айтты да. Анткени мен рациядан тиги 500-түктөн айда, 1000-тиктен айдаба деп рациядан сүйлөй бердим да. Ошондо сиздин сөзүңүздү укпай Баяман деген жакейим айдай берсем болмок экен деди да. Деди, сен жаңылып калдың окшойт тактикалык. Кечирээк айдап калдым деп өкүнүп калды да Баяман. Сиздин сөзүңүздү укпай эле койсом болмок экен деп рациядан ошентип неме кылды да Сайлы. Баягы мындай экинчи, үчүнчү келсе дагы спорный жок, баягы жеңилет кезиң. Анан жанагындай талаш болуп кирип калгандан кийин үмүттөнүп алат кезде адам баласы. Эчтеке эмес, эми андай болуп атат. Анткени Байладагы ал жоң унан эмес, ал деген Франциядан келген унан да. Ал дагы жоң унан эмес, Франциядан келген унан. Анан ошо менен да кармашып келдим. Мен деле айттым, булга деле шүгүр кылайлы бул. Эми класс үйдө аттар менен чабылып атат, бул колтума. Бул көрсөткүч мен үчүн жакшы эле көрсөткүч десем. Баягы чабандес деген эми баягы утам дей берет экен да. Балада. Чоң байги утат элек деп Баяман аудан неме болгон да ошол жерден. Сайлы нааразы. Бирок акыры утам деп жүрдүм да, кечегиде тиги Ыскөл кубогунда машина утуп алды Баяман. Тиги жыкынын эмеси Аламан менен. Азамат. Эми Усман, Баямандагы ушу бир себептер менен келбей калыптыр бүгүнкү маегибизге. Анан азыркы учурдагы бул чабандесиң Арсенден кепти алып баштасак. Арсенде дагы маекке тарталым да. Усмандын аттарын даярдашып, чаап, тайланып чаап жүргөн мыкты балабыз Арсен. Арсен, сен өзүң кайсыл жердин кулунусуң? Атаң аты, жети атаңды айтып, уруңду айтып баштайлы сөздү. Мен атым Арсен. Өзүм Талаш шаарында чоңойгом, ошол жактан өскөм. Ошол жерде окуйм. Жана атам аты Тилек, чоң атам аты Кудайбек. Кийинкилер болсо Оразалы, Эркалы, Акбат, Субан, Кушчубек. Өзүм уруум болсо Кушчу. Вай Азамат. Арсен, сен канча жашыңан тай чаба баштадың? Мен өзүм атка кызыкканым кичине кезимден эле бар, атка кызыгым. Ал эми ат чаап баштаганыма быйыл эле чаап баштадым. Быйыл эле? Анан жаңы үйрөндүң, өзүң Талаш шаарында жашасаң, шаардык болсоң, анан бул Кызыл Октябрь айылына келип тайды кантип үйрөнүп калдың? Алгач ата-энем Москвага кетип, мияка келгем 1-2 жылга. Ушул кезде өзүмдүн тайым бар болчу. Тайкелердин жакта тай бар болчу. Ушуларды иминип жаңы имип баштагам. Имип баштаганда эле былтыр Усман акем айтып калды, иштейсиңби деп. Анан ошондо иштеп баштадым. Азамат, эми мына быйыл 2026-жылы чоң байгелерге чаап баштадың, Быйыл канча жолу чаптың күлүктөрдө? Быйыл көп эле жолу чаптым. Кышында чаптым, жазында чаптым. Баягыда да чаап келдим. Азыр бул сен атактуу биздин азыр чемпион тайыбыз Акниетти чаптың окшойт. Ооба, чаап келгем. Канча жолу чаптың Акниетти? Акниетти биринчи, экинчи, үчүнчү старттарын өзүм чапкам. Биринчи стартында 3-чү болгом. Экинчи стартында 2 болгом. Талас облусунун сезондун ачылышында. Кийинкиси Чолпон-Майда өткөндө ошол уткам. 2 хайды болгон. Кийинки колтума тай чемпионатта мен себептер менен барбай алгам. Ошондо неме чапкан Баяман. Анан Сулмаймакта байга болгон, ал жака да себептер менен Арниет чапкан. Анан ушудан кийин эле Токмокто болуп өттү. Тайдын баш байгеси $2000 болду. Ошол Акниетти чаап, ошол утуп келдим.
Адан кейін Құрманайтқа чаптым. Құрманайттан 3 болдым. Азамат, эми Арсен айтсаң, бул сен Талас областтык деңгээлдеги тай чабышта да утуп байгелдиң. Анан республикалык деңгээлде да чоң Токмок шаарында мына Құрманайттын бүт Кыргызстандын күлүктөрү кошулган чоң байгени уттуң. Эми областтык чабышта менен республикалык деңгээлде чабыштын айырмасы кандай экен? Мисалы үчүн Токмокто чабыш ылдам болдубу же Таласта чабыш ылдам болдубу? Токмоктогу чабыш ылдам эле болгон, бирок Құрманайттагы чабыш өтө ылдам болгон. Ал жакта чемпион тайлары болуп, ошо ага качмары көп болуптур тайлар, ошо менен ал жак ылдамыраак болду го Таластан. Азамат, эми көчмөндөр оюндарына Кудай буйрса кайсы тулпар чабасың? Көчмөндөр оюнуна азырынча билбейм. Азырынча тайлар чабып жүрөм. Эмки жылы чабам деген үмүттөмүн. Ооба, балким бу шумкарды чаап жүргөн Баямандагы башка күлүк чаап калышы ыктымал да. Анан азыр Ысман да айтып калды, Баямандын алдынан өтөбүз деп, Анткени резервный турат Арсен. анан ылайыктап бир тулпарга отурасың Кудай буйрса. Ооба. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте саяпкерлер болгум келет. Балким юрист болуп, же сот болуп, же бир мугалим болгуң келер. Көрөбүз буйруган. Бу ат чабыштан башка кайсы спорттун түрүнө кызыгасың? Футболго кызыгам. Ай, баракалла. Футбол жакшы ойнойсуңбу? Ооба. Көчмөндөр оюндарына атка отурсаң, бул улуттун намысы ортодо турган чоң чабыш. Жакшылап даярданыш керек. Кандай дейсиң? Жакшы. Буйруса аттар чыкса чаап коем деген үмүттөмүн. Ошо. Мына Ысмандын командасынын мотору десек де болот. Абдан мыкты аттарын жайгарып жүргөн Жанар балабыз менен да сөз кылалы. Жанар, сен канчадасың? 15. 15тесиң, Сен дагы атка аябай кызыгып, чабандесте болдуң да? Жок, чабандес болдум. Болгон жоксуң, бирок атка кызыгып, азыр аттарды жайгарып суутуп атасың. Ысман акаңан үйрөнүп атсың да? Ооба. Тажрыйба. Ооба. Жакшы эле үйрөнүп калдың ба? Ооба, үйрөнүп калдым. Сен кайсы айылдансың? Кызылактар ушул. Ушул айылдан, Өзүң тааныштырып, качанчы класс экениңди айтып тааныштырып берсең. Мен атым Сагынбеков Жанар. Ушу Кызылактардан болом. 9 жаңы бүттүм. Атка кызыгып, Ысман акаңдын күлүктөрү менен минип даярдашып атырсың, Иш башталганда кайсы эрте менен эрте баштайсыңарбы же күн салкында? Кеч калар. Ооба. Анан келип жайгарганча ушул жерде болосуң, анан үйгө кайтасың, Азамат, эми сен бу шумкар байгелерди тутуп атканда ошо жетелешип, байкашып, жанында жүрдүң да? Сен да абдан кубандың болушуң керек. Ооба. Азамат, Токмокко бардыңбы? Ооба, баргам. Анда кандай сезимдер болду сен даярдан болду. куран утканда? Жакшы сезимдер болду. Ыйлай берген жоксуң да? Жок. Азамат, эми келечекте ким болгуң келет? Саяпкер болом. Жанар жөнүндө айтайын десем, Жанар мага иштеген 3 жыл болду. Кичинекей болчу, ошо 3 жыл болду. 3 жылдан бери башка аттарды дайындады шумкардан башка. Анан быйыл шумкарды ушу кыштан бери ушу Жанар минди да. Кышында зимний работа иштейт олорго. Ушул мээнети чоң да Жанардын. Анан кийин бул ошо жана кесип боюнча айтып калбаспызбы, быйыл 9-ту бүтүп атат да. 9-ту бүтүп Таласта техникумга тапшырып атыр. Ошо неме жагында жана ветеринар жагына тапшырып атат. Малдыгдын окуусуна тапшырып атат. Быйыл ошол жака кетет эми Жанарыбыз. Анан тамашалап атам эми балдарга эми ордуна Жанарды ол иштегиле. Бул абдан неме да, верный. Такпы? Так, сааттай да. Сааттай, убакыт сааты менен келет, убакыт сааты менен бага. Эринбейт да, жалкоолугу жок. Айтканың так аткарган болот да. Анан ошонун баягы ийгиликке жетишкенибиздин бирден бир себеби бар. Тактыкта негизи жумушту так кылган адамдын иши жүрөт деп коет го. Анан таза иштейт да, так кылат. Ошол үчүн дагы ийгиликке жетишип атабызбы деп өзүм ойлойм да. Азамат, сен Ысман, мен суроо бергенге чейин эле жооп берип койдуң. Мунугу сонун ийгилик жаратпадыңбы? Бул эми колтума кунан. Ооба. Чынын айтыш керек, не бир импорт сырттан келген кунандар менен беттешип ийгилик жаратып атат. Анан ушундай чоң ийгиликтин сыры азыр айтып өттүң, дагы башка сырлар бар да ийгиликке жетиш үчүн. Эмне кылыш керек экен? Ийгиликке жетишкен себеби биринчиден мен өзүм оюмча тактык керек. Баягы сааттай болуп так иштеш керек, убакыт сааты режимге коюш керек, атты убакыт сааты менен иштетип, убакыт сааты менен жем чөбүн берип дегендей. Анан талыкпаган эмгек керек деп ойлойм. Ат деген
бир ай 2 айда дайын боло турган нерсе эмес экен. Муну 5-6 айлап дайындап, жылдап дайындаганда ушундай ийгиликке жетет экенсиң да. Анан ошо талыкпаган эмгектин артында ушундай ийгиликке жетип атабызбы деп ойлойбуз. Анан дагы бир айта турган нерсе, баягы белгилүү чоң саяпкерлерден билбеген нерселерибизди телефон аркылуубу же мындай жолугуп неме алып атабыз. Ушул боюнча сурайын дегем да, Усман. Ооба. Сен моундай жаштагы өнөрдө өзүң ишиңдин мастери болуп калдың да. Анан ушул саяпкерлик өнөрдүн ушунча сырын билген мыкты саяпкер болгонуңа тиги шакирт эмес, устатыңды айтсаң, кимден үйрөндүң, кимдерден кеңеш алып атасың? Эми мен мурункуларда баягы айылда акелерден алып жүргөнбүз. Баягы мурда бала кезде 20 жашта ат чаптым дедим го. Ал кезде айылдагы акелерден сабак алып жүргөнбүз. Бирок ошол дайындык менен кала бериптирик да, биз баягы илгерки дайындык деп коет. Эми азыркы система башка экен негизи. Анан баягы жылдар өтүп, анан азыркы белгилүү саяпкер үйкөлөрдөн, акелерден тажрыйба алып атабыз. Белгилүү саяпкер Алчынбай бар Таластан. Адам билбеген нерсебизди үйрөнөбүз. Да ушундай акелер үйкөлөрүбүз бар. Анан белгилүү саяпкер Жекшакеден көп нерсени совет алдым. Чын айтканда Жекшакенин көп салымы бар. Устатың экен да анда. Анан билбеген нерсенин баарын витаминизация, аттарга укол салганды, дарлаганды, баягы травма алып калат, арган болуп калат аттар. Ошондой нерсенин баарын ошо Жекшаке көп нерсени совет айтып, көп нерсени үйрөттү да. Аттардын режимин, убак саатын, даже километрина чейин айтып берип жүрдү убагында. Анан ошодон кийин аттарыбыз жылып баштады да. Биз болбосо илгерки дайындык менен кала бериптирик. Эми ошо илгерки дайындыктында жакшы жактары бар болчу. Жакшы жактары бар. Ошодон да аралаштырып атабыз да. Азыркы дайындык менен мурункуну аралаштырып, ортосунан бир жакшы атка жагымдуу нерсесин карайт экенсиң практикада. Ошол эми ошо менен ийгиликтерге жетип атабыз деп ойлойбуз. Все равно баягы устат болбосо жылыш болбойт негизи атта. Чоң устаттар керек экен. Усман, анан мына бул сенин бүгүнкү күнгө чейинки бул Шуңкар менен жеткен ийгилигиң, Шуңкардан башка дагы тайгунандар менен дагы утуп атасың. Бирок бул ийгиликтериң жеңиштин туу чокусуна жете турган чокуга чейинки жаңы эле кыр болду да булар. Сен али дагы далай кырдашың керек, далай чокуларды ашып анан чемпиондун туу чокусуна жетиш үчүн али далай мээнет керек го дейм. Мен азыр өзүм деле ошентип балдарга айтам, али биз биринчи тепкичке жаңы кадам кылдык. Алдыда дагы көп нерсени билбейбиз. Көп нерсени билиш үчүн көп байге утуш керек, көп жака чыгып ат чабыш керек, тажрыйба топтош керек. Ар бир нерсе практикада өткөн жакшы болот да негизи. Тажрыйба көп болот. Анан биз ошентип алдыга кадам таштайбыз деген ниеттебиз эми. Билгенден билбегенибиз көп, чын айтканда. Анан билбегенибизди баягы эл араласаң, баягы эл менен аралашсаң көп нерсени үйрөнөт экенсиң. Дагы деле үйрөнүп атабыз, көп нерсени билбейбиз. Баягы белгилүү Кыргызстанда белгилүү саяпкерлердин жанында биз тажрыйбабыз азыраак, чын айтканда. Усман, атты эми ат жөнүндө сөз кылалы да. Атты даярдап алып келип чоң байгеге алып келип утуш үчүн дагы 3 бир ат себебин айтсаң. Эми саяпкерлер сырын айтпайт, ооба. Тиян катасыңар, биян бекитесиңер, бирок жалпылап айтканда 3 негизги баскыч болот да. Мен өзүм да айтып калам кээ бир шакирттерге. Сенин оюң кандай ушу 3 негизги себеп кайсы атты жеңиш үчүн? Эми баягы болбой эле неме да, дайындыктан зависит этет го. Дайындык узагыраак мөөнөт дайындалыш керек экен ат. Жакшы быш керек экен ат. Зимний работа, кышкы жумуш деп коет, ошо кышкы жумушту жакшы өтүш керек экен атты. Анан режим. Анан кийин ат негизи дайын ута турган ат жумушту эле билгизет экен. Жумушту жакшы көрсөтөт экен да. Берден биз өзүнчө сынак кылып көрөбүз чабыштын алдында. Аттар жаштырып көрөбүз. Түскөбү же айлампагабы? Негизи башында түзгө кой берип көрөбүз. Анан кийин эгер курукта чабыш боло турган болсо, бир 10 күн мурда, бир жума мурда айлампага апарып сынак кылып көрөбүз аттарды. Эми баягы мисалы 10 курук чабыла турган болсо, бир 7 курукка чабыш кылабыз дагы. Ошонун арасында кимиси кандай көрсөткүчтү көрсөттү деп сынак кылып анан ошодон өткөн аттарды байгеге апарып кошобуз. Ошол деп ойлойм ошо. Чет өлкөлүк саяпкерлер байкасам дайыма колуна секундомер алып алышат да. Сен ошол секундомерди колдонбойсуңбу? Жок, андай
даражага жете элекпиз деп ойлойм. Бизде тажрыйба азыраак. 500 метрди мынчада баш керек, 1ди мынчада баш керек дейт экен го. Аны эми может гладкаштар кылышы мүмкүн, жакын аралыкка чабышкандар. Анан биз мындай эле өзүбүз ара көрөбүз, дыханиясын текшеребиз алып келгенден кийин аттын баягы эти кандай экен. Баягы ошол жагын эле байкап көрөбүз да, анан ал жагына уже биз деңгээлибиз жете элек деп ойлойм да азыр. Мен сенде мынагул жоопту күткүм келет да. Мен да өзүм айтып калам, мисалы үчүн атты негизги 3 негизги жаңылбаш керек деп 3 катаны кетирбеш керек деп атам да. Ошону кайсы 3 катаны кетирбеш керек? Ат буспаш керек го дейм менин оюмча. Ат буспай бир дайындыкта турган ат чуркаш керек. Анан бир чабылып дайындыкка келип алган ат аралыгы бир 15-20 күн болсо бул эмеси табынан чыкпайт экен да, бул чуркай берет экен. Анан эми орто жолдо баягы көбүрөөк тез алып калса аттын эми баягы порядкалар чыкпай бош керек деп ойлойм да, мен өзүмдүн оюмда. Ошондой. Мен бул сурооду буйруса мындан кийинки да, сенден кийинки дагы биздин көчмөндөр оюндарына катышуучу мыкты тулпарлардын саяпкерлерине беремин, Кудай буйруса. Алардан кандай жооп күтөт экенбиз, урматтуу достор, да сиздер дагы угасыздар. Анан Усман, эми сен үчүн бул саяпкерлик өнөр эмне? Саяпкерлик өнөр мен үчүн бир чети хобби, экинчиден атадан калган өнөр деп ойлойм. Чоң атамдан калган өнөр, кыргыздын улуттук оюну, бул кыргызда канда бар нерсе го бул. Ат оюну, көкбөрү, кыргыздын канына сиңип калган улуттук оюн деп ойлойм. Анан бул жок, жашоонун кызыгы жок деп элестетет. Башка тирлик кылабыз, башка нерсе кыласың, бирок ат жок болсо мындай жашоонун супсагырактай элестете элек да. Мына бул сен каныңда саяпкерлик өнөр ойноп аткандагы инсандын сөзү. Ал эми кээ бир олигархтар бул саяпкерликти ат чабууну атак даңкын чыгарыш үчүн да колдонушат экен. Эми жана азыркы заманды эми ачыгын айтканда байлар ат чабып калды, чынын айтайын. Чет мамлекеттен кымбат аттарды алып келип атат. Жакшы саяпкерлердин колдоруна берип атат. Основной эми ошондой заман болуп келатат да. Кымбат аттар чабылып атат, кымбат аттар утуп атат, чынын айтканда. Анан бизге окшогондор эми чынын айтканда мээнеттин үстүндө жүрүп атабыз эми. Баягы чоң байга утсак сүйүнүп калабыз, утулуп калсак эмкиде деп үмүт кылабыз дегендей ошентип аракет. Чыгылсам турсам көрөсүң дегендей болду. Эмкиде көрөбүз деп эметебиз. Жакшы, эми Усман, мына сен Кудай буйрса сен муногул эле колтума шуңкар менен мунун чийгилик жаратып атасың. Колуңа импорт кунан тийсе, далай байгелерди багынтат экенсиң. Кудай буйрса ошондой байгелерди багынт. Эл журтуң менен аман бол. Айыл апа менен, апаң менен, мына апаң сенин ар бир жеңишиңде апаң абдан кубанып жашарып атат. Бунун өзү энеге болгон чоң бир кызмат. Ошону да бир айта кетейин, мен ар бир чабыштын баягы ийгиликке жеткен себебинде ошо апамдын батасы бар деп ойлойм. Апам ар бир чабыштын алдында батасын берип, мени атказат да, жөнөтөт. Балам байгеле болуп кел деп батасын берип, мына командабыз менен. Анан ат чабыштан келгенден кийин дагы жана ысырыктап, илгерки ырым-жырым жасап, атты баягы жаман көздөн, суук көздөн сактасын деп баягы эмелерин кылышат, ырымын кылат. Анан ошо өзүм ойлой берем, ошо апам дагы батасы тийип, ушундай ийгиликтерге жеткенде ошо апамдын да себеби бар болуш керек деп. Тайке жагыңда дагы саяпкерлер бар болду экен? Тайке жагымда жок. Мен тайкелерим көлдөн болот өзү. Жетегүстөн болот. Ал жакта деле атка кызыккан киши жок. Анан мен чоң атам жагын тартып болуш керек деп ойлойм да. Ошо чоң атам чоң саяпкер болгон экен. Чоң атамдын аталары да саяпкер болгон экен. Ал убакта баягы илгерки көчмөн калып болгон. Ошо күлүк аттарды көп чапкан экен да. Менин акелерим, чоң аталарым көп айтчу эле. Мен баягы ал кезде бала кезде кулагымда калган нерселер бар да. Чоң атаң мындай жерге барып ат чаап, мындай ийгиликтерди жаратты деп. Мен ошо мээме кичекейимен сиңип өрүп атка кызыккан себеби ошол да болгонбу деп өзүм ойлой берем да. Көп ошондой баяндамаларды баягы биз бала кезде жомок уккандай гана угуп берчү келет да, ошондой нерсени көп айтчу эле илгери. Сен байкасаң, буга чейин мынагы көчмөндөргө катышуучу Кыргызстандын атынан чабылчу 18 кунандын баары билинип калды. Анан сен божомолунда мыкты кунандар кайсылар экен? Сен өзүң күчтүү буларга атаандаш болгон.
Эми Кыргызстандын ичинде билине эле калбады кунандардын мыктылары. Болбой эле ошо Изат, Беканын кунандары көрүнүп атат. Арзуу көрүндү, кече жакшы чуркады. Ошондой атактуу кунандар бар, белгилүү кунандар. Казак туугандардын дагы кечөөгүдө Нуршашу дагы кайсылар келди айтор? Казак кунандары дагы мыкты экен. Кечегиде Ысыкөл кубогунда көрдүңүздөр, бардыңыздар. Жакшы көрсөтүштөрдү көрсөттү. Бирок болбой эле ошол жерден деле арзуу колтума мына импорттар чабылды, француздар, Америкадан келген кунандар чабылды. Бирок ат чуркабайт, бак чуркайт экен. Колтума арзуу утуп койду. Эми баягы үмүт менен жашайбыз да, адам баласы. Биз деле баягы утайлы деген ниетте дайындайбыз, Кудай буйруса. Эми калган дорожка көрсөтөт. О, тилегиңе жет, Усманым. Сону, абдан сонун болду. Мына достор, көчмөндөр оюндарына алгачкы жолдомолорду уткан Шуңкар тулпары жөнүндө сиздерге кене маалымат бердик деп ойлойбуз. Шуңкар тулпары жана анын ээзи Жорготой Усман жана командасы мына назарыңыздарда туугандар. Усман, командаңар ийгиликтүү болсун, көчмөндөр оюндарында жакшы баш байгени уткула деген тилектебиз. Амин айткансыз. Командаңар абдан жакшы, мобилдүү, мыкты команда экен, мыкты балдар экен, менетти сыйлаган. Бар болгула. Ушу менен достор, биз Шуңкар жөнүндө берүүбүз соңуна чыкты. Чоң рахмат.